Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин соңку жаңылыктары назарыңыздарда. Анымурас телестудиясынын кабарчылары жана мен Айсулуу Сүйүнбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кабарлардан кыскача. Ош МПнун 100 жылдык мааракесине карата Андижанда Айтматов таануу канасы ачылды. Мааракенин алкагында университетте эл аралык волейбол боюнча мелдеш өттү. 1925 жылдан бери билим берүү айдыңында педагог адистерди даярдап келе жаткан Ош мамлекеттик педагогикалык университетине быйыл 100 жыл толду. Бул мааракенин алкагында жыл башынан бери түрдүү самалыктар өтүп келүүдө. Катарда Ош МП жана Андижан мамлекеттик педагогикалык институту биргеликте Айтматов таануу канасын ачып, жетекчилер анын кызыл тасмасын кесишти. Иш-чараны кабарчыбыз Айдынек Сагынбек кызы баяндайт. Ош мамлекеттик педагогикалык университети 100 жылдык мааракесине карата Өзбекстандын Андижан мамлекеттик педагогикалык институтунда Айтматов таануу канасын ачты. Ага ылайык окуу жайдын ректору Бекмурза Зулуев баштаган делегация аталган окуу жайга барып, конокторду институттун ректору Бахтиёр Расулов жетектеген жамаат жылуу тосуп алды. Кыргызстан Республикасыны чегара алды. Азыркы учурда Кыргызстандын чегарага жакын областтарынан 6 жогорку окуу жай менен кызматташуудабыз. Алардын катарында Ош мамлекеттик педагогикалык университети менен болгон мамилебиз өзгөчө орунду ээлейт. Бул университет педагогикалык кадрларды даярдаган мыкты окуу жай. Жана биз менен да жыл сайын кызматташтыгыбыз тереңдеп келет. Бүгүн биздин окуу жайда Айтматовдун идеяларын жайылтуу максатында дагы бир чоң ачылыш жасалды. Бул дагы эки окуу жай ортосунда албетте билим берүү жаатындагы кызматташуубузга жана алакаларыбызга чоң салым кошот. Биздин кызматташтык кеңейип, жогорку деңгээлге көтөрүлүүдө. Профессорлор, окутуучулар, студенттер арасында тажрыйба алмашуу жүрүп жатат. Биз дагы алдыда буйруса Ош МПга да өзбек тили жана маданияты борборун ачууну пландап жатабыз. Ana shu joyda ham o'zbek madaniyatini targ'ib qilish bo'yicha maxsus kutubxona va markaz tashkil etishga mana kelishdik. Айтматов таануу канасы институттун Чыңгыз Айтматов атындагы кыргыз тили жана адабияты борборуна ачылып, мында ректорлор кананын кызыл тасмасын кесишти. Бул демилге окуу жайдын 100 жылдык юбилейине карата боордош өлкөгө жасалган белек катары каралып, университет тарабынан жакындан колдоо көрсөтүлдү. Биздин Андижан мамлекеттик педагогикалык институтунда республикадан жалпадан жалгыз болгон кыргыз тили таалими кафедрасы бар. Анда кыргыз тили жана адабияты, кала берсе башталгыч класстарда кыргыз тилинде окутуу, мектепке чейинки балдарга бакчаларына адистерди кыргыз тилинде даярдайбыз. Бүгүнкү иш-чара биздин студенттерге дагы мугалимдерге да өтө таасир калтырды. Кала берсе өзбек эли менен кыргыз элинин ортосундагы байланыштарды дагы да күчөттү деп айта алам. Анткени институт университеттин жамааты Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жамааты биздин борборду түптөн байтууга салымын кошту. Кала берсе ошол бөлмөбүздү жакшынакай кылып жасалгалап беришти, көптөгөн китептер алып келишти. Бул белектерден, бул көңүл буруу камкордуктардан биздин кыргыз тилинде багытында иш аракет алып барып жаткан окумуштуулар, студенттер абдан кубанычты. Бул камкордук үчүн албетте бул жамаатка терең ыраазычылыгымды билдиремин. Кананын ички жасалгасы, китептер жана улуттук колориттеги буюмдар буга чейин атайын марафондун негизинде чогултулуп, ал Кыргыз-Россия факультети тарабынан уюштурулган. Биз бүгүн ушул окуу жайга келип, окуу жайда Айтматов таануу борборун ачып, ошол жерде өзүбүздүн колубуздан келишинче китептерди, буюмдарды алып келдик. Бүгүнкү күндө алар менен тыгыз дагы да болсо жакындан таанышуу болду. Анткени алардын окуу программасы
чыгармалары, ошол менен бирге кандай багытта өнүгүп аткандыгы окуу жайдын аябай биз жакындан тааныштык. Биз ушул окуу жайдан ала турган нерселерибиз көп экендигин да байкай алдык. Анан бул деген жакшы нерсе, бул тажрыйба алмашуу. Бул окуу жайдын андан ары өнүгүүсүнө, ошондой эле факультеттин, адистиктин андан ары өнүгүүсүнө зор өбөлгө түзө алат деп ойлойбуз. Иш сапардын алкагында тараптар ортосунда расмий жыйын өткөрүлүп, анда биргелешкен илимий долбоорлорду жүзөгө ашыруу, академиялык мобилдүүлүк жана окуу жайлар аралык кызматташтыкты өркүндөтүү боюнча бир катар сүйлөшүүлөр жүрдү. Биздин окуу жайыбызга быйыл 100 жыл болот. Ошо 100 жылдык алкагында ушул Андижан педагогика институтунун алдында Айтматов таануу борборун ачуу демилгеленип, мына бүгүн биз Айтматов таануу борбору биздин Андижан пед институту менен биргеликте ачылды. Мен ойлойм, бул эки элдин ортосундагы билим берүүдө, бири-бириз менен достук мамиле кылууда, айрыкча өзбек элинин оор мезгилдеринде биздин улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун орду ролу абдан чоң. Ошондуктан биз ушул Андижан пед институтунда ушул Айтматов атында борбор ачылып, ошол борбор аркылуу биздин Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына, андан тышкары кыргыз элинин каада салттары, кыргыз элинин өзгөчөлөнгөн өзгөчө жактарын ушул жерде студенттер окуп үйрөнүшөт, эки элдин алакасы кеңейет, эки элдеги окшоштуктар, эки элдеги каада салттар изилденет деген бир чоң аруу тилектерибиз бар. Ошондой эле университеттин мамлекеттик тилди өнүктүрүү борборунун башкы адиси Бектур Исамиддин уулу институттун кыргыз тили жана адабият адистигинде билим алып жаткан студенттерге заманбап санарип технологияларды пайдалануунун педагогикалык ыкмалары аталышында конок лекция өтүп берди. Мына деңиз бойлой жырткан ала дөбөт. Бул ала дөбөт деген бул иттин аты эмес. Бул ошо кырлардын, мындай болгон кырлардын көрүнүшү ала дөбөткө окшогондон деңиз бойлой жырткан ала дөбөт, деңиздин кыргактары. Бүгүнкү конок лекциясы өтө жакшы болду. Мага көп нерселер, билимдер берди. Анда мен Чыңгыз Айтматов боюнча өтө чоң нерсени үйрөндүм десек болот. Аны келечекте өзүмдө ишетишим мүмкүн. Дагы өзүмдөн алып эле калбастан аны өнүктүрүп башкаларга дагы беришим мүмкүн. Мисалы, өзүбүзгө ошол агай айткан боюнча мугалим болгонубуздан кийин өзүбүз башкаларга үйрөтүүдө, ушул кесиптерде ушул ыкмаларды колдонушубуз мүмкүн болот. Бул бизге көп жардам берет. Мындан сырткары делегация институттун материалдык техникалык базасы, STEM изилдөө борбору, лабораториялар жана жатаканалар менен таанышып, институттун мүмкүнчүлүктөрүнө жогору баа берди. Бул менен бирге Афсона оркестринин катышуусунда атайын концерттик программа тартууланып, конокторго эскерүү белектери ыйгарылды. Бул саамалык Кыргызстан менен Өзбекстандын жогорку окуу жайларынын ортосундагы достук алакаларды мындан ары дагы чыңдоого зор өбөлгө түздү. Айданек Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошомпо жаңылыктары. Окуу жайдын 100 жылдык мааракесин улай эл аралык деңгээлде жогорку окуу жайлардын спорттун волейбол түрү боюнча мелдеши өткөрүлдү. Аталган мелдешке ректордун байгеси коюлуп, ага 10го жакын жогорку окуу жай катышты. Иш-чаранын ачылуу аземи окуу жайдын спорттук аянтчасында уюштурулуп, аны университеттин ректору Бекмурза Зулуев ачып берди. Бүгүнкү мелдеш, 100 жылдык карата мелдеш бул достуктун, окуу жайлардын ортосундагы, агай эжекелердин ортосундагы бир пикир алышуунун, сүйлөшүүнүн, бир достошуунун мелдеши болуп калышын деп каалайм. Ачылуу аземге Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы, Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети, окуу жайдын сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү жана башка өкүлдөр катышып, мында алар университеттин 100 жылдык мааракеси менен куттуктап, өз белектерин тартуулашты. Мен бул окуу жайдын бүтүрүүчүсүмүн. Бүгүн мына Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин 100 жылдык мааракесине карата аталган университеттин ректорунун кубогуна арналган эл аралык деңгээлдеги мелдештин ачылуу аземине катыштык азыр. Учурда пайдаланып ушул бардык катышуучу спортчуларга, командаларга ийгилик каалайм. Спорттук оюндардын жүрүшүндө эч кандай жаракаты жок. Мындай ичтеги энергияларын толук чыгарып, жакшы оюн көрсөтүп,
ийгиликке жетүүсүнө тилектешмин. Мындан сырткары окуу жайдын дене тарбия факультетинин айрым окутуучуларына жана ректорго жаштык дирекциясы тарабынан түрдүү сыйлыктар жана атайын төш белгилер тапшырылды. Ушул медали менен жана бөлүк менен Жумабаев Мурза Сарайыбыз. Şu окуу жайдын 100 жылдык маракеси болуп атат. Эми бул бир кылымдык иш экен. Ушу түштүк жергесине эң биринчи ушу жогорку окуу жайлардын бири деп ойлойм да. Бул жогорку окуу жайлардын ушу бүтүрүүчүлөрү ушул окуу жайлардын мугалимдери болуп эсептелет. Мен баарын тааныймын. Жакшы кадрларды даярдаган жогорку окуу жай болуп эсептелет. Анан бизге да жакшы көмөк көрсөтүп атат. Биз тыгыз байланышта иштейбиз. Ошондуктан бүгүн 100 жылдык маракесине биз да куру келбей өзүбүздүн белектерибизди ала келдик эле. Ошол волейбол командасынын мелдештери өтүп аттыр. Буга кошунас өзбек командасынан да келиптир. 2-3 команда Наманган, Андижан ошол жактан команданын келиптир. Бу да аябай жакшы. Бул спорт посол мира деген ошол болуп эсептелет да. Мелдешке Өзбекстандын Наманган мамлекеттик университети, Андижан мамлекеттик университети, ал эми Кыргызстандан Батму, Жаму, Ошму, Ошту, Кыргыз-Өзбек эл аралык университети, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Оштогу филиалы жана Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин курама командалары өзгөчө даярдык менен катышты. Biz Namangan davlat universiteti pedagogika fakulteti jismoniy madaniyat yo'nalishi professor o'qituvchilari biz bugun Osh davlat pedagogika universitetini 100 yillik yubileyi bilan Osh davlatiga tashrif buyurib turibmiz. Biz ushbu munosabat bilan universitetimiz rektori Abdug'affor Karimovich Qirg'izboyev nomidan ushbu Qirg'iz davlatining 100 yillik munosabati bilan muborakbod etamiz va bundan keyingi bo'ladigan yana shunaqa yubileylarni ko'p yillar birgalikda Qirg'iz-O'zbek xalqi birgalikda o'tkazishini tilab qolamiz. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin. 2 күнгө созулган бул таймаш 40 жашка чейинки жана 40 жаштан жогорку агайлар жана эжекелер ортосунда өткөрүлдү. Жоштор аралык ынтымакты бекемдөөнү жана ден соолукту чыңдоону башкы максат кылган бул спорттук самалык оюнчулардын бүйүр кызыткан таймашы жана көрүүчүлөрдүн күчтүү сүрөөнү менен коштолду. Biz O'zbekiston Respublikasi Andijon davlat universitetidan keldik. Osh davlat universitetini 100 yillik yubileyiga chaqirishdi mehmon qilib. Andijon davlat universitetidan tashqari yana Andijon davlat universiteti bilan birga Namangan davlat universiteti ham qatnashyapti. Bu yerda 7 ta komanda qatnashyapti. Biz birinchi o'yinda O'zbek Qirg'iz universitetini professor o'qituvchilar o'ynab, ularni 2-0 hisobda yutdik. Endi qolgan o'yinni kutib turibmiz. Hamma bizni chaqirgan bu yerdagi mutasaddilarga, tashkilotchilarga katta rahmat. Juda chiroyli kutib olishdi, juda zo'r mehmon qilishyapti. Sudyalar ham yaxshi bo'lib, maydonlar yaxshi, hamma sharoitlar juda chiroyli tashkil qilingan. Biz Batkendan keldik. Batken mamlakatdagi universiteti. Aybay yaxshi, manay yaxshi, yaxshi shartlar uyushtirilgan. Rektorga rahmat, uyushtiruv to'pqa rahmat. Anan priz qo'ygandan qo'mlar bor ekan, ularga da rahmat. Yaxshi kutib oldi, yaxshi bo'ldi. Bizning o'yin yaxshi bo'ldi. Endi 40+. Biroq harakat qilyapmiz. Xudoga shukr qilsa, prizoy mesra ileshamiz degan maqsad bor. Yaxshi komandalar kuchli bo'lsa. Жыйынтыгында 40 жаштан жогорку курактагы эжекелер ортосунда 3-орунду Ошту, 2-орунду Ошемпу, ал эми 1-орунду Ошмунун командасы камсыздашты. Дал ушул категорияда агайлар ортосунда 3-орунга Ошту, 2-орунга Ошму, ал эми 1-орунга Ошемпунун командасы ээ болду. 7 команда болды, 40 жаштан жогорку. Буга чейин 5 команда, 6 команда болуп калчу эле. Бунусунда 7 команда болду. 7 команданын ичинен ошо финалдык оюнда Ош мамлекеттик университет менен ойнодук эле. Өтө курч оюн болду. 3-0 жеңдик. Бирок мурункусунда алар да күчтүү команда, аларда да мастерлер бар. Мурдагы ойнап жүргөн, сборный Кыргызстанда ойнап жүргөндөр бар. Кыргызстан курамада ойнап жүргөн балдар бар.
ошого карабастан бүгүнкү күндө ийгилик биз тарапта болду. Ал эми 40 жашка чейинки курактагы эжекелер ортосунда 3-чү орунга Ошемпу, 2-чи орунга Ошту, 1-чи орунга Ошмунун командасы ээ болсо, агайлар ортосунда 3-чү орунду Жалал Абад мамлекеттик университети, 2-чи орунду Кыргыз-Өзбек эл аралык университети, 1-чи орунду Ош мамлекеттик университети багындырды. Биз Ош мамлекеттик университети аябай жакшы даярдыкта келдик, 1-чи орунду ээледик. Бул мелдеш 2 категорияда өттү, 40 жашка чейин, 40 жаштан жогорку. Биздин Ош мамлекеттик университетинин командасы 2 командасы тең 1-чи орунду ээледи. Анан азыр мен ушул учурдан пайдаланып, мен ушул Ошемпунун Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин сыймыктуу бүтүрүүчүсү катары мен ушул университетибиздин 100 жылдык мааракеси менен чын дилден куттуктайм, өнү өссүн ардайым. Бул университетте мыкты адистер чыккан, bundan ары дагы ийгиликтер болуп, жакшы адистер чыгышына мен чын жүрөктөн тилектешмин. Байгелүү орунду камсыздаган командаларга медаль, кубок, диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле мелдештин мыкты оюнчусу аталган спортчулар да атайын дипломдор менен сыйланышты. Белгилей кетсек, аталган мелдеш Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңго жолу тууралуу жарлыгынын алкагында уюштурулган. Айданек Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары. Университеттеги соңку жаңылыктар топтому мына ушулар. Кабарлардын дагыда кененирээк топтомун Ошемпунун расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан көрө аласыздар. Берүү алдыда студиянын башка көрсөтүүлөрү менен уланмакчы, бизден алыстабай туруңуздар. Келечек муунга татыктуу тарбия берип, туура жолду көрсөткөн инсан бул мугалим. Ал миңдеген жүрөктөрдүн түпкүрүнөн түнөк таап, аларга жарык чачкан шамчырак. Бүгүн биз сөз кыла турчу инсан да дал ушундай мыкты мугалимдердин катарын толуктаган Ошемпунун ардактуу окутуучусу Зарапа Абдывасиева болмокчу. Ар бир айткан сөзү насаат, ар бир кадамы үлгү. Чындыкты туу тутуп, адилеттүүлүктү алдыңкы орунга койгон Зарапа Абдывасиева сансыз жүрөктөргө жарык чачкан, өмүр жолу бүтүндөй бир доордун тарыхына айланган ардактуу агартуучу. Каарманыбыз быйыл 70 жаштын белин ашып, өрнөктүү өмүрүнүн ар бир ирмемине сыймыктануу менен көз чаптырып турган учуру. Эмесе, дал ушул тажрыйбалуу педагог, мыкты ысулчу жана жаштарга насаатчы болгон Зарапа Абдывасиеванын өмүр сересине көз чаптырып өтөлү. Зарапа Абдывасиева 1955 жылы 4 февралда Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кашкалдак айылында жарык дүйнөгө келген. Атасы Абдывасы билимдүү инсан болуп, түрдүү партиялык кызматтарда иштеген. Апасы Тайпа башталгыч класстардын мугалими болгон. Үй бүлөдө Зарапа Абдывасиева 16 бир тууган болуп, ал башкалардан өзүнүн дилгир, зирек мүнөзү менен өзгөчөлөнүп турган. 7 жашында учурдагы Момун Нурматов атындагы орто мектебинин 1 классына кабыл алынып, окуучу кезинен тартали математика сабагын жактырып, аны мыкты деңгээлде өздөштүрүүгө жетишкен. 1972 жылы аталган мектепти ийгиликтүү аяктап, ата-энесинин дарыгер бол деген сөзүнө ынабай, бөөдөнүндө көксөгөн математик болуу кыялын ишке ашырууга белсенет. Агалайык ошол эле жылы Бишкектеги Маяковский атындагы Кыз-келиндер педагогикалык институтундагы физика-математика факультетинин математика мугалими адистигине окууга тапшырган. 1972 жылдын жайында абитуриент кезибизде таанышканбыз. Ал кезде Владимир Маяковский атындагы Кыз-келиндер педагогикалык институтуна абитуриент болуп документ тапшырдык. Жашына кайты кылдаган шайыр тыкан кыз экен, бизге кошулуп чогуу жүрдүк, чогуу экзамен бердик. Келечектеги кесипкөй мугалимдер даярдай турган физика-математика факультетине бардыгыбыз өтүп калып, чогуу группалаш болуп калдык. Окуунун биринчи күнүнөн эле Зарапа өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтө баштады. Себеби сабакты жакшы окуучу, физика-математика сабактарында эсептерди семишке де чаккан кыз эле.
Анан бир общежитияда, жатаканада кошо жашап калдык. Эми айта берсек, Зырапанын ар түрдүү уюштуруучулук жагы көп. Группада окуу сектор болуп жүрдү. Ар бир күнкү сабакты бүткөндөн кийин чогуу даярданат элек. Чогуу даярданып, чогуу окуп, чогуу жүрдүк. Ар түрдүү коомдук иштерге активдүү катышкан кыз эле. Группабыздын Элипис деген дуал газетасы бар эле. Ошо газетасын ушу ар бир эмесин кызыгып чыгарчубуз да. Анан ага да өзүнүн салымын кошот эле. Эми мунун адамгерчилик жакшы жактары окууда болсун, коомдук иште болсун, ал өзүнүн алдында алып жүрчү. Анан ал кезде баардыгыбыз эле эми айыл чарба жумушчуларчыбыз. Кээде жүзүм тергени барчыбыз, кээде алма тергени, кээде картошка казганы барчыбыз. Ошол жерде да бири-бирибизге жардамдашып, эжеке өзүнүн Зырап эжеке өзүнүн жакшы жактарын көрсөтчү. Стипендия алган кезде жүргүлө киного барайлы деп киного алып барып, өзүбүздүн дагы кругозорубузду кеңейтип келчүбүз. Анан кээде урушуп калчу, окубайсыңарбы, Дзержинский бульварда эле жүрө бересиңерби? Кел эле окугула деп баарыбызды жакшынакай өзүнүн акыл насаатын айтат эле. Ошентип жүрүп окууну бүттүк. Окууну бүтүп, ошо республиканын баардык тарабына учуп кеттик дейм. Ар кимибиз ар жака барып, турмуш куруп, мектептерде иштеп калдык. Институтту 1976 жылы ийгиликтүү аяктагандан соң Зырап Абдывасиева министрлик тарабынан Кызылкыя шаарындагы Панфилов орто мектебине бөлүштүрүлгөн. Эмгек жолун дал ушул мектепте окуучуларга математиканы окутуу үйрөтүү менен баштаган. Андан соң 1985 жылдан тартып Жалал Абадтагы педагогикалык окуу жайга математика мугалими болуп ишке кирген. Ал эми 1988 жылы Ош педагогикалык окуу жайына жумушка кабыл алынган. 1992-94 жылдары фундаменталдык илимдер секциясында окутуучу болуп эмгектенген. Ал эми 2000-2017 жылдары жогорку математика жана математиканы окутуунун усулу кафедрасын жетектеп, жетекчилик кызматты да аркалаган. Каарманыбыз дээрлик 40 жылдай өмүрүн дал ушул Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде өткөрүп, студенттерге билим берип, ал арада түрдүү кызматтарда эмгектенген. Окуу жайыбыздын кадырлуу илимпозу биз урматтап сыйлаган эжекебиз Зырап Абдывасиева эжекебиз бүгүн 70 жыл куракка келип отурат. Бул курак сүйүктүү окуу жайыбыздын 100 жылдык юбилейине катарлаш келип тургандыгы бизди абдан кубандырат. Зырап эжеке өзүнүн 40 жылдык эмгек ишин ушул окуу жайда гана ишке артып, ушул жылдарда бардык билимин, илимин биздин студенттерге бар күчүн берип келди. Зырап Абдывасиевна өзүнүн 40 жылдык эмгек жолунда биздин студенттерге математиканы окутуу усулу адистигинен билим берип, балдарыбызды эртеңки мугалим болуу адистигине абдан чоң салым кошуп келет. Эжекебиз өзүнүн илимий чөйрөсүндө, окуусулдук иштеринде дайыма өзүнүн активдүүлүгүн, өзүнүн позитивдүүлүгүн көрсөтүп келет. Эжекебиз акыркы мезгилдерде атайын билим берүү долбоорлорунда дагы тынымсыз эмгектенип, окутуунун жаңы усулдары, жаңы технологияларды өздөштүрүп, областыбыздагы, республикабыздагы миңдеген мугалимдерге мыкты усулдарды үйрөтүп келет. 2012 жылдын 31 майында Зырап Абдывасиева Кыргыз билим берүү академиясынын алдында түзүлгөн диссертациялык кеңешинде окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы адистиги боюнча педагогика багытында гуманитардык адистигиндеги студенттерге математикалык билим берүүнүн илимий педагогикалык негиздери деген темада кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоп, педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасына ээ болду. Ал эми 2023 жылдын 26 октябрында ага окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы адистиги боюнча педагогика багытында доцент окумуштуулук наамы ыйгарылды. Каарманыбыз учурда окуу жайдын музыкалык педагогикалык факультетинин башталгыч мектепке чейинки билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасынын сыймыктуу доценти болуп, эл агартуу майданында болочок педагогдорду даярдоодо өзүнүн зор салымын кошуп келет. Ал өз ишмердүүлүгүндө башталгыч класстарда математиканы окутуунун усулу,
Мектепке чейинки билим берүүдө жөнөкөй математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруунун теориясы жана методикасы дисциплиналарынан студенттерге лекциялык жана практикалык сабактарды өтүп, жана бул темалардын алкагында өз илимий эмгектерин жаратып келет. Алсак, математиканын башталгыч курсунун негиздери 3-4 класстын тексттик маселелерин чыгаруу, 1-2 класстын математикасы боюнча тематикалык тест тапшырмалары, 3-4 класстын математикасы боюнча тематикалык тест тапшырмалары, мектепке чейинки билим берүүдө жөнөкөй математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруунун теориясы жана методикасы жана башка ушул сыяктуу усулдук колдонмолору бүгүнкү күндө практикалык эмгек катары колдонулуп, студенттерге жана жаш окутуучуларга жакындан методикалык колдоо болууда. Анын 52 илимий макаласы жарык көрүп, 10 усулдук колдонмосу басмадан чыгарылган. Баягы математика так илим дегендей, ар бир ишине тактык менен мамиле жасайт. Улуулар менен, кичүүлөр менен болгон мамилеси абдан жакшы. Айрыкча студенттерди сүйүү менен мамиле жасайт. Өзүнүн сабагынан тышкары кружокторду уюштуруп, ар бир кружогун бир өзгөчө сабактар менен өткөрүп, аны бир эле ошо студенттер менен биргеликте эмес, ошо факультеттеги атайын иш-чараларда трапезе ошо кружок иштеринин жыйынтыктарын ар бир жылда чыгарып турат. Мындан студенттер бир гана математика сабагын эмес, математика сабагы менен турмушка дагы даярданышат. Кафедрада, факультетте биздин трапезе алдыңкы мугалимдерден деп айта алам. Университетте студенттерге билим берүү менен гана чектелип калбастан, Зырапа Абдывасиева USAID-тин «Келгиле окуйбуз, окуу керемет» сыяктуу бир топ долбоорлорунда, окуу программаларында, окуучулардын жана студенттердин окуу көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча бир катар тренингтерге катышып, мугалимдердин билимин өркүндөтүү боюнча региондор аралык өткөрүлгөн иш-чараларда жогорку деңгээлдеги сабактарды, семинар-тренингтерди байма-бай өткөрүп келет. Ошондой эле жакынкы коңшу республикалардын жана Кыргызстандын жождорунун студенттерине башталгыч класстарда математиканы окутуунун актуалдуу маселелери боюнча студенттерге жана окутуучуларга түрдүү конок лекцияларды үзгүлтүксүз окуп келүүдө. Мындан сырткары куратордук милдетти да жоопкерчилик менен аткарып, жаштардан ар тармактуу кеп кеңешин аябайт. Чыгармачылык менен чыйыр жолду салып, агартуу тармагындагы ат көтөргүс эмгеги менен билим берүү тарыхында өз ысымын калтырган Зырапа Абдывасиева менен кесиптештери сыймыктанат. Кесибин билген, сүйгөн, ушу кесибинен бар тапкан адисте бул Зырапага аябай таң калам да. Бул өзөр аябай ойлогонун ишке ашырат да. Мен Зырапага таң калганым, мына убакыт өтүп жашы бир топко келип калса деле, машина айдаганды үйрөндү да. Бул деген кыйындыгы. Эми ишинин кыйындыгын, кесибинен ал жагынан вообще баа жеткис, ал жагын мактай берсең татык ал жагы. Ошентип отуруп эле анан кийин бир сигнальный китебин чыгарыптыр да, сигнальный немесин проба кылып. Жанагы моториканы машыктыруу деген бар да, бизде дагы адистикте, дене тарбияда моторика деген бар да, ойлонуп, ошол көнүгүүнү кандай кыймыл болот, кантип кыймылдаш керек, ошону ойлор менен, ой менен мээге запись болот да. Бул анан кийин барып автоматияга алмашат, неметет да. Автоматия болот ошо кыймыл. Ошол боюнча математикалык ошо моториканы неметир машыктыруу жөнүндө китеп жазыптыр. Анан мындай баракта отурам да, сигнальный деди. Действительно кээ бир жерлерин оңдоп мынтип коюптур. Анда дагы бир таң калымдай. Анан бул көп чет элде, чет мамлекеттерди кыдырат. Эми бул турмуш экен да. Анан мен Кудайга шүгүр балдарым чоңоюп, балдарым жакшы жерлерде иштешет. Анан кийин мындан бир топ жыл мурда уулум мени Дубайга алып барды да. Анан буларды биз телевизордон гана көрөбүз да, дайым элечи. А бирок көрүп аябай жетине алган эмесмин. Кудай насип кылган экен, Европанын, Италияларды, Колизейлерди көрдүм. Франциянын Ницца шаарында баргам. Педагогика илимдеринин кандидаты Зырапа Абдывасиева биз атап өткөн жогорудагы бир топ эмгектеринин натыйжасында Кыргыз Республикасынын Билим жана Маданият министрлигинин, Ош шаардык мэриясынын, Ош областык билим кызматкерлеринин, профсоюз комитетинин, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жана ОШМПнын ардак грамоталары, билим берүүнүн мыктысы төш белгиси, ОГИПнин эмгек ардагери төш белгиси, ОГИПнин эмгек сиңирген ишмери наамы
сыяктуу бир катар жогорку сыйлыктарга ээ болгон. Зырапа 70 жаш курагың кут болсун. Сагарына бир десте жаздым эле, ошону окуп койгонго уруксат эт. Даалай жылдар чогуу жүрүп бирге мен, сырдашым, тилектешим, зирегим, акылдуусун аялзаттан башкача, жарым кылым сени таанып билемин. Сиңдим десем, жакын көргөн досумдай, санаалаш коштоп жүргөн оюмдай, жакын көрөм, жакшы көрөм Зырапа, дене болсоң, а сен менин колумдай. 70 жаш кутман курак кут болсун, Кудай берип мындай жаштан жуп болсун, жаркылдаган жарау керим Зырапа, орундалып ой тилегиң бүт болсун. 70 жаш толуп турат акылың, баарыбызга тиип мына жарыгың, негизгиси ден соолукта аман бол, кутман курак куттуу болсун алтыным. Эжеке ушул күндө бактылуу үй бүлөнүн башчысы, 4 баланын мээримдүү энеси, 10 неберенин сүйүктүү чоң энеси, тайенеси. Анын кесиптик чеберчилигинин зор үлгүсү балдарына да таасир берип, учурда уул кыздары да эне жолун жолдоо менен экономист, банкир жана бухгалтердик кызматтарды аркалап келишет. Апам биздин сыймыгыбыз. Апам бизди өзгөчө тарбиялады. Бизге мисалы сабак окуу маселесини абдан жогорку деңгээлге коюп, биз мисалы баарыбыз жакшы окудук, жакшы билим алдык. Бунун баарынын пайдаланууну апам түздү. Мисалы бизге окууга, математикага өзгөчө маани бергиле деп бизге көп үйрөттү. 4 тууганыбыз. 4 тууганыбыз столдо отуруп алып сабакка даярданат элек. Апам бизге ошо конокторго тамак жасаганча үйрөтөт эле. Мисалы столдо камыр жайганча столдо 4-өөбүз отурат элек. Баарыбызга ошол түшүнбөгөн нерселерди сурап, өзү үйрөтүп, дагы ошол задачалардын решенияларын полностью текшерип, бизге өтө чоң көңүл буруп, биздин бир окуу даражаны өстүрүш үчүн чоң салым кошту. Анан азыр эми баары бизде ошо числолор менен связаны. Апам жөнүндө айтып кете турган болсом, апам бизге жашоодо орду аябай чоң. Эмнеге дегенде, апам бизге аябай жакшы тарбия берген. Математикалык билимдер бизге жашоодо көп жардам берилди. Апам бизге жашоодо, турмушта көп пайдалуу тиричиликке керек билимдерди да берген. Булар жашоодо бизге аябай пайдасы тийип, керектелди. Апам менен сыймыктанабыз, апамды үлгү катары эсептейм. Тажрыйбасы билим берүү тармагы үчүн зор мурас.